Жомоктор поэзия чуф-чуф китебинен Тентек өгүз жомогу. Көп токойлордун ичиндеги бир токойдо жаныбарлар байыр алып жашашчу. Анда жапайы жылкылар, тыйын чычкандар, коёндор, өрдөктөр жана башка жаныбарлар бактылуу өмүр сүрүп жатышкан эле. Күндөрдүн биринде ийри мүйүздүү килейген бир өгүз токойго келди. Ал мөө деп мөрөгөндөн кийин буттары менен жерди тепкилеп кирди. Жаныбарлардын баары муну көрүп чочуп кетишти. Алар: "Бул кандай жаныбар деги? Эмнеге мындай кылып жатат?" деп ызы-чуу салышты. Анда ири мүйүздүү өгүз: "Эй жаныбарлар, мени уккула. Мындан кийин токойдун бул жери мага гана таандык. Баарыңар бул жактан кеткиле!" деп кыйынсына баштады. Ошол күндөн кийин өгүз токойго жакшылап отурукташып, жаныбарларга күн сайын кордук көрсөтүп, токойдон кимди кезиктирип калса, мүйүздөрү менен сүзгүлөп жатты. Өгүздүн бул ишине нааразы болгон чаарчык бир күнү ага: "Өгүз дос, эмнеге мындай мамиле жасап жатасың? Бул токой баардык жаныбарларга жете турган жайыт экенин." Анда өгүз жоон үнү менен: "Мен бул жактагы баардык жайыттардын жана бак-дарактардын мага гана таандык болгонун каалайм. Уктуңарбы? Жалгыз гана мага таандык болгонун каалайм" деди. Ошентип эч кимдин сөзүн укпаган ийри мүйүздүү өгүз көлчүктөгү жаныбарларга да, канаттууларга да күн көрсөтпөй турган болду. Ал суу ичкиси келгенде өрдөктөр менен башка жаныбарларды да суудан кууп чыгара берди. Күндөр билинбей зымырап учкан куштай болуп өтүп жатты. Токойдогу жаныбарлар өгүздүн мындай кылыгынан тажап бүтүштү. Акыры байкуш жаныбарлар чыдай албай токойдон башка жерлерге көчүп кете башташты. Эми токойдо өгүздөн башка эч бир жаныбар калбады. Ошентип ийри мүйүздүү өгүз жападан жалгыз калды. Жада калса, асмандагы канаттуу куштар да аны таштап алыс жактарга учуп кетишти. Ал эми өгүз болсо баардык жаныбарларды кууп жибергенине ыраазы болду. Күнү бою оттоп, анан чарчап, кечке жуук дарактардын астында жуушап, өзүнчө ээн эркин жыргап калды. Ушинтип бир күн, анан 2 күн, анан 3 күн, анан бир жума өттү. Ийри мүйүздүү өгүз күн өткөн сайын жалгыздыктан тажай баштады. Анткени токойдо жымжырттык өкүм сүрүп калган эле. 3 жума өткөндөн кийин өгүз өзүнө өзү: "Баардык токойдун мага таандык болгонунда эмне пайда бар эле? Жалгызсырап да кеттим. Эми сабыр да кыла албайм. Барып бирөөнү таап келишим керек" деди. Ошентип өзүнөн өзү сүйлөнгөндөн кийин ал жолго чыкты. Эми мурункудай болуп катуу мөөрөп, жерди дүңгүрөтүп баспай калды. Башын шылкыйтып, акырын гана басып баратты. Бир убакта аябай суусады. Анан ал суудан шимирип, суусуну канганча ичти. Өгүз токойдон кеткен жаныбарларды тапканга чейин жол жүрө берди. Бирок ичи тар өгүздү көргөн жандыктын баары андан качып, бекинип калып жатышты. Айласы курган өгүз кайрадан мурунку жайытына кайтып барды. Күндөр айларга алмашып, өгүздүн күндөрү кызыксыз өтө берди. Бир жолу өгүз кылган кылыктарын эстеп аябай өкүндү. Эми мурдагыдай оттой да калды. Эч нерсеге көңүлү келбей, капаланып, дарактын көлөкөсүндө жуушап жата берди. Күндөрдүн биринде токойдун жанынан килейген бир керик өтүп калды. Ал капаланып жаткан өгүздү көрүп, анын жанына барып, ал акыбалын сурады. Керик өгүздүн кылган кылыктарын укканда башын чайкап: "Ушундай дечи, демек кылган ишиңе өкүнүп жатасың да, Сага кандай жардам кылсам болот? Ойлонуп көрөйүн" деди. Ошентип керик өгүзгө жардам бермек болду. Ал өгүздүн кылган иштерине өкүнүп жатканын токойдон кеткен баардык жандыктарга билдирди. Бул кабарды уккан баардык жапайы жылкылар, чаарчыктар, тыйын чычкандар жана башка жаныбарлар токойго кайтып келишти. Ошондо ийри мүйүздүү өгүздүн сүйүнгөнүн айтпа. Анан өгүз баардык жаныбарларды топтоп, бирден кечирим сурап чыкты. Ал эми жаныбарлар болсо аны кечиришти. "Досторум, ичи тардыктан алыс болуп, ар дайым көпчүлүк менен болууга аракет кылгыла. Бөлүнгөндө бөрү жейт деп айтылгандай, башкалардан бөлүнбөй, ач көздүктөн алыс болуп, өзүңөргө ыраа көргөндө башкаларга да ыраа көргүлө.